Саламатсыңар балдар, көркөм өнөр сабагы 5-класс. Сабактын темасы космос мейкиндигине саякат. Сабактын максаты окуучулар космоско болгон кызыгуусун көркөм чыгармачылык аркылуу өз ойлорун, сезимдерин, кыялдарын сүрөткө тартып түшүрүүгө үйрөнүшөт. Балдар, бүгүн сабакта космос мейкиндигинде саякат жасайбыз. Биз күн системасында жашап жатабыз. Күн системасында 9 планета бар. Бардык планеталар күндө айланып турушат. Меркурий күнгө эң жакын кичинекей планета болуп саналат. Күн системасындагы биринчи планета. Венера күн системасындагы экинчи планета. Көлөмү жагынан Жерге окшош эң ысык планета болуп саналат. Ысыктыгы плюс 475 градуска чейин жетет. Жерге жакын планета. Жер биз жашап жаткан планета. Күн менен Жердин ортосундагы аралык 150 миллион километрге чейин жетет. Марс Жерге жакын планета. Кызыл планета деп аталат. Күн системасындагы 4-чү планета. Юпитер планеталардын эң чоңу болуп саналат. Күн системасындагы 5-чи планета. Сатурн башка планеталардан шакекчеси менен айырмаланып турат. Күн системасындагы 6-чы планета. Уран планеталардын ичинен эң суук планета болуп эсептелет. Сууктугу минус 224 градуска чейин жетет. Күн системасындагы 7-чи планета. Нептун күн системасындагы эң акыркы планета. Аны көк планета деп коюшат. Плутон бул планета эң кичинекей болгондугуна байланыштуу 2006-жылы окумуштуулар күн системасындагы планеталардан алып коюшкан. Анда эмесе балдар, сабак бөлүгү. Биринчи сүрөт тартамдан мурда барактын четинде кагаз скотчун жармашып аласыңар. Мына сыртына чыгарып коюп атканда ошо четинде кагаз скотч бар. Кийин сыйрып саласыңар балдар. Азыр гуаш боягы менен боеп атат. Эгерде силер гуаш боягыңар болбосо, акварель боягы менен деле боесоңор болот. Асмандын элесин берип аткан үчүн күмүрт боекторду пайдалансаңар балдар. Акварель боягы менен иштегенде боекторду биринин артынан бирин боебостон кургатып туруп боегуңарды андан кийин сүртүп калемиңерди тазалап турушуңар керек балдар. Ак түс бергенде дагы кара түс кургагандан кийин ак түстү бересиңер. Асмандын элесин бергенден кийин кургатып туруп, кийин планеталардын сүрөтүн тарта баштайсыңар. Ак боек менен жылдыздын элесин берип, кыл калемиңер менен боекты чачасыңар. Көрүп атасыңар балдар. Мына эми балдар планетаны тарта баштайсыңар. Биринен бири алыстыгы, жакындыгы, айырмачылыктарын сүрөт аркылуу бере баштайсыңар. Планеталардын ичинен шакекчеси менен айырмаланган кайсы планета эле балдар? Мына планетанын сырткы бөлүгүнү ак боек менен белгилеп коюңар. Күнгө алыс планеталар кайсы, жакын планеталар кайсы, ошолордун
балдар башында койгон кагаз көчүгүдү эми сыйрып салып атабыз. Ушул бүтүрбөй калган сүрөтүңөрдү бүтүрүп мага WhatsApp аркылуу жибере бересиңер. Андан кийин сабакты бышыктоо үчүн төмөнгөдөй суроолорду беребиз. Ушуларга жооп бересиңер балдар. Күн системасында канча планета бар? Эң ысык планета кайсы? Күн системасына кайсы планета жакын? Жашоого ыңгайлуу болгон планета кайсы? Саламатта калгыла балдар.